Саламатсыздарбы мекендештер, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Валерий Кичин ФИФАнын версиясы боюнча жылдын мыкты футболчусу наамына добуш берүүгө катышат. Эл аралык футбол федерациясынын ФИФАнын версиясы боюнча 2022 жылдын мыкты футболчусу наамына талапкерлер аталды. Кыргыз футбол бирикмесинен билдиришкендей, добуш берүү 12 январда башталган. Жеңүүчү 27 февралда ФИФАнын расмий аземинде белгилүү болот. Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасынын капитаны Валерий Кичин талапкерлерди тандоого добуш берүүгө катышат. Ал алдыңкы үчтүккө Килиан Мбаппе, Лука Модрич жана Лионель Мессини киргизди. Акшумкарлардын капитаны эң мыкты гол Ришарлисондун голу деп эсептейт. Жеке мен үчүн бул укмуштуудай гол деген Кичин. Эл ичиндеги талант Бегимай Турусбекова кыздуу болду. Булбулдай үнү менен интернет жылдызына айланган Бегимай Турусбекова көз жарды. Ал 14 январда Бишкектеги төрөт үйлөрүнүн биринде көз жарган. Белгилүү болгондой ырчы менен жолдошу кыздуу болушкан. Буга чейин Бегимай айым бул нарсени көптөн бери күтүп жүрүшкөнүн айткан. Эске салсак, Бегимай Турусбекованын Бишкектеги ынтымак 2 сейил багында Титаник тасмасындагы My Heart Will Go On аттуу ырды жандуу үн менен ырдаган видеосу интернетке желдей тарап эл тааныган. Олимпиадада жеңишке жетишкендерге 10 миллион сом сыйакы берүү сунушталды. Жогорку Кеңештин социалдык саясат боюнча комитетинин жыйынында дене тарбия жана спорт жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү маселеси биринчи окууда каралды. Анда 2 мыйзам долбоору талкууланган. Эл өкүлдөрү Жусупбек Коргонбай уулу, Шайлообек Атазов, Шайырбек Ташиев сунуштаган мыйзам долбооруна ылайык медаль алган спортчуларга сыйакынын суммасын көтөрүү сунушу айтылды. Тагыраагы олимпиадалык, паралимпиадалык жана Азиялык оюндарында 6 медаль алгандарга 10 миллион сом, күмүш медаль алгандарга 7 миллион сом, коло медаль алгандарга 5 миллион сом берүү сунушталууда. Спортчунун акчалай сыйакысынын суммасынан башка машыктыруучуга 30%, улук жана жеке машыктыруучуларга 25%, биринчи машыктыруучуга жана медициналык кызматкерлерге 10% өлчөмдөгү бир жолку сыйакыларды берүү белгиленди. Талкуу маалында депутат Максатбек Сарбагышев спортчулардын чет өлкөгө чыгып, мелдештерге катышуусуна керектүү каржылык колдоо боюнча да беренин мыйзамда камтый кетүү сунушун берсе, депутат Аида Исатбек кызы каржынын убагында бөлүнбөгөндүгүнө байланыштуу спортчулар эл аралык таймаштарга катыша албай калып жатышканын сынга алган. Ал эми депутат Медербек Алиев кылмыш ишине аралашкан спортчулар көп болуп жатканына жүйө келтирип, бул жаатта түшүндүрүү иштерин жүргүзүүгө чакырды. Ошондой эле пикирге токтолгон депутат Жаныбек Абиров кылмыш иштерине аралашкан спортчуларды баардык наамдарынан ажыратуу маселесин кароону сунуштаган. Бийлик бизди унутту, чек ара чырында туткунга алынгандар жардам сурайт. 2023 жылдын 28-30 апрелинде Кыргыз-Тажик чек арасында куралдуу кагылышууда тажик аскерлери тарабынан барымтага алынган жарандар укук коргоочулардын юридикалык жардам берүүнү суранып жатышат. Бул тууралуу Жалал Абаддагы Адилет укук коргоо уюмунан билдиришти. Маалыматка караганда жабырлануучулар бийлик аларды унутуп калганына нааразы болуп, алардын бири уюмга арыз менен кайрылган. Анда ал мени 2021 жылдын 28-30 апрелинде Баткен облусунун Лейлек районунда болгон чек ара чырынын натыйжасында кыйноолордун курмандыгы болдум. Тажик тараптын аскер кызматкерлери биздин айылыбыздан алып качып 3 күн кыйнашты. Кыйноонун бардык белгилери катталып кылмыш иши козголгон. Мамлекет тарабынан 50 000 сом өлчөмүндө компенсация каралган, бирок бүгүнкү күндө ден соолугум начарлап, реабилитацияга абдан муктажмын. Кыйноолор боюнча козголгон кылмыш эмне болгонун жана эмне себептен иш уланбай жатканын да билбейбиз. Ушуга байланыштуу бизди жана үй бүлөбүздү колдооңуздарды суранабыз деп жазган ал. Эскерте кетсек, 2021 жылдын 28-30 апрелинде чек ара жаңжалында тажик аскерлери Лейлек районунун интернационал айылынын башчысын жана 9 жай тургунду барымтага алган. Кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбор тажик тарап барымтага алган кыргызстандыктарга карата кыйноолорду колдонгонун аныкталганын маалымдаган. Жалал Абаддагы Акыйкат укук коргоо уюмунун юристтери жабырлануучу 6 адамдын кызыкчылыгын коргоп жатканын маалымдашкан. Андан кийин барымтага алынгандардын көбү өрттү өчүрүү үмүтү менен үйлөрүнө кайтышкан, бирок ал жерде аскер кызматкерлери аларды күтүп жатышкан. Аларды сабап колун байлап баштарына баштык кийгизишкен, барымтага алгандарды чек арадан жөө өткөрүшүп чек ара заставасына жайгаштырышкан. Кийинчерээк аскер кызматкерлери айыл тургундарын Гафуров райондук ички иштер бөлүмүнүн ыкчам кызматкерлерине өткөрүп беришкен. Алар өз кезегинде барымтага алынгандарды катуу кыйноого алышкан. Жабырлануучулардын айтымында алардын айрымдары жер төлөөдө, башкалары райондук ички иштер башкармалыгынын короосунда сабалган.
Айыл тургундарын тээп, мылтыктын башы менен сабап, муздак суу менен чачышкан. Ошондой эле алар өздөрү чек араны мыйзамсыз кесип өткөнүн жазууну талап кылышкан, бирок коңшу мамлекеттин аймагына аларды өз үйүнөн алып кетишкен. Аягында мамлекеттик чек араны бузгандыгы үчүн кармалганы тууралуу тажик тилиндеги алдын ала даярдалган документтерге кол коюуга аргасыз кылышкан. Эркиндикке чыккандан кийин укук коргоочулар барымтага алынган айыл тургундарын абдан депрессиялык абалда болгонун белгилешкен. Аларга байланышууну каалабай эмне болгонун такыр эстегилери келген эмес. Кыйноо фактысы боюнча кылмыш жаза кодексинин 143-беренеси негизинде 10 кылмыш иши козголгон. Тергөө иштерин Лейлек райондук ички иштер башкармалыгынын тергөө тобу жүргүзгөн. Баардык тергөө амалдары аяктап, күбөлөрдү жана жабырлануучуларды суракка алуу жүргүзүлүп, Стамбул протоколунун бланктары толтурулган. Соттук медициналык экспертизанын жана соттук психологиялык психиатриялык экспертизанын корутундулары алынган. Ошондой эле баллистикалык, техникалык, биологиялык экспертизалардын жыйынтыгы чыгарылган. Окуя болгон жерден 50дөн ашык видео жана сүрөттөр текшерилген, иш прокуратурага өткөрүлүп берилип, андан кийин Кыргыз Республикасынын УКМКсынын бөлүмүндө токтотулган. Адвокаттар буга чейин аталган ишке күнөөкөр адамдар алдын ала аныкталганын билдиришкен. Алар эми мамлекеттер аралык жана эл аралык келишимдердин алкагында кыйноолор менен күрөшүү боюнча өз милдеттерин аткарып, маселени аягына чыгаруу керек деп эсептешет. Биз мамлекет адам укуктарын, атап айтканда кыйноолордон эркин болуу абсолюттук укугун сыйлайт деп үмүттөнөбүз жана ага чек ара чырыдагы чектөөгө болбошу керек дешти укук коргоочулар. Assalamu alaikum тугандар, Москвадагы мекендештер. Биз экинчи оюнга старт бердик тугандар. Бул эки матизди сразу айтып кетейин, айтпасам болбойт. Биздин биринчи турда машиналарды уткан, адамдарга акчасын бергенбиз. Бул оюнда 3 машинанын тең акчасы берилбейт, алып мас жакылып айдайсыздар тугандар. Эки матиз, Ланос алдыңкы приздер. Главный призибиз 2 конвертте 50 миңден бар тугандар. 2 конверт 50 миң, анан 7 телефонубуз бар, 7 iPhone. Мен сиздерге сразу көрсөтөйүн. Бул оюнда тугандар ким көп билет алган, iPhone 13 алат. Ким көп алган, ким көп билет алса iPhone 13 тутасыздар тугандар. Анан бул iPhone 11, будан 6 үчтүк. 6 үчтүк, 6-сыны ким 10дон ашуу билет алгандарга коюп берем, бирөөңүздөр утуп кетесиздер. Көп алгандар адамдардын арасынан бирөөңүздөр утасыздар. Ошондо бул 6-7 телефондон тышкары 110 конвертте 1000 рубльден приздерибиз бар тугандар. 110 конвертте 1000 рубльден приздерибиз бар. Билеттин баасы ошондой эле 500 рубль болот. Билеттин количествосы 2400 болот тугандар. Экрандагы номерге Избирбанк WhatsApp уланган, акчаны которосуздар, чекти жөнөтөсүздөр, бир күндө билет жазып беребиз тугандар. Анан биз башында айтып кеткенбиз, ар бир оюнчулардын атынан жаш балдарга, жанагы ден соолугу чектелген балдарга жардам беребиз. Салымыңыздар зор болот тугандар. Ойноңуздар, утуңуздар, азыркы моментте 300 билет сатылды. Баарыңыздарга ийгилик тугандар. Зордукталган 13 жаштагы кыз судья милиционерлердин жазасын эмнеге азайганын айтты. Бишкек шаардык сотунун судьясы Мират Динаев маалымат жыйын өткөрүп, 13 жаштагы кыздын зордукталышы боюнча соттолгон 2 милиционердин жаза мөөнөтү эмне үчүн кыскарганын айтып берген. Чуулган окуя боюнча былтыр март айында 2 милиционер жана 1 киши кармалган. Президент Садыр Жапаровду юнгатып кылмыш жасагандарды актоого жана жазасын жеңилдетүүгө эч качан жол берилбеши керектигин айткан. Свердлов райондук соту 2 милиционерди 15 жылга, жөнөкөй жаранды 10 жылга эркинен ажыраткан. Жакын эле Бишкек шаардык соту милиционерлердин бирин 6, экинчисин 9 жылга кескени белгилүү болду. Кылмыш 2023 жылы жасалган, демек ал кезде жаңы кылмыш жаза кодекси күчүнө кире элек болчу. Тергөө жаңы мыйзам боюнча айып таккан. Биринчи инстанциянын өкүмү боюнча айыпталуучулардын жоосу күчөтүлгөн, болбосо мыйзам ага тыюу салат. Экинчи инстанция эгер апелляциялык даттануу болсо өкүмдүн мыйзамдуулугун текшерүүгө жана негиздеп берүүгө укуктуу. Биз андай укукту эки айыпталуучуга карата колдонуп өзүбүздүн чечимди чыгардык. Үчүнчү айыпталуучу биринчи инстанциянын чечиминде даттанган жок, деген Динеев.
Ошондой эле ал иш мыйзамдуу, объективдүү жана ар тараптуу каралганын, анан калса резонанстуу окуя экенин белгилеген. Судья айыпталуучулар сотторду сатып алыш мүмкүн деген маалыматты четке каккан. Динеев ЖМКлар коюлган айыпты туура эмес түшүнүп зордуктоо жөнүндө жазып жатышат деген пикирин билдирген. Анын айтымында тергөө кармалгандарды кылмыш жаза кодексинин 156-беренесинин 3-бөлүгүнө күнөөлөгөн. Анда сексуалдык мүнөздөгү аракеттерге мажбурлоо, тагыраагы кылмыштардын белгилери болбогондо, шантаж кылуу жолу менен же болбосо жабырлануучунун материалдык же башкадан көз каранды болгонун пайдалануу менен жыныстык катнашка же сексуалдык мүнөздөгү башка аракеттерди кылууга адамды мажбурлоо 14 жашка толо элек балага карата жасалса деп жазылган. Судья бул берененин зордуктоодон айырмасы бар деген пикирин айткан. Оштогу уюшкан кылмыштуу топтордун тартышы ИИМ иштин чоо жайын айтып берди. Ички иштер министринин орун басары Нурбек Абдиев кабар агенттигинде маалымат жыйынында Оштогу уюшкан кылмыштуу топтордун мүчөлөрүнүн өз ара тартышы тууралуу айтып берген. Анын айтымында кармалгандардын баары мурда кылмыш жоопкерчилигине тартылган. Биринчи Райымберди Улуу Акылбек 1995-жылы туулган. Ош облусунун Өзгөн районунун Куршап айылынын тургуну. Коргонбай Уулу Элеман 1995-жылы туулган. Ош шаарынын тургуну, алдамчылык жана бейбаштык үчүн кылмыш жообуна тартылган. Шакир Уулу Курсантбек 1990-жылы туулган. Ош шаарынын тургуну, адам өлтүрүү, опузалап талап кылуу, денеге оор залал келтирүү жана тоноо кылмышы үчүн жоопко тартылган. Чубаков Нурбек Камчыбеков 1991-жылы туулган. Ош облусунун Өзгөн району Шамал Терек айылынын жашоочусу, мурда тоноо фактысы менен соттолгон. Абдибали Уулу Актилек 1992-жылы туулган. Ош облусунун Өзгөн район жашоочусу, мурда каракчылык, мыйзамсыз курал сактоо жана уурдоого айыпталган. Милиция кызматкерлери тарабынан кармалып тергөө кызматына жеткирилишти. Мындан тышкары учурда 1999-жылы туулган Асан уулу Эрбол изделип жатат. Ал Кара Суу районунун тургуну, мурда соттолгон. Уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү катары ИИМдин каттоосунда турат. Бул иш боюнча алга Женга Кайман аттуу Кримтөбөл Кадыр Досонов кармалып, соттун чечими менен 2 айга камакка алынган. Министрдин орун басары жабыркаган жана каза болгондор дагы уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү катары ИИМдин каттоосунда турганын белгилеген. Эскерте кетсек, 12 январдан 13 январга караган түнү Ош шаарында уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрүнө кол салуу болуп, бирөө каза тапса, экинчиси ооруканага түшкөн. 13 январда аталган кылмышты уюштурду делип Кримтөбөл Женго кармалып, анын шериктери кылмышка түздөн-түз катыштыгы бар 3 жаранга издөө жарыяланган. Ошондой эле 14 январда аталган кылмышка шектелип дагы 2 жаран издөөгө жарыяланган. Ал эми 13 январда издөө салынган 2 жаран 14 январда Чүй облусунун аймагынан кармалган. Ошол эле күнү дагы бир шектүү Ош облусунун аймагынан кармалган.